Кутман кеч, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Сиздер менен Искендер Шашиев, саясаттануучу жана экономист. Кыргыз республикабызда ошол биз эл аралык геосаясий жаңылыктарды карап турабыз. Эмне болуп атат, кандай болуп атат, биздин мамлекетке кандай таасир этет, дүйнөнү бир сыйра жакшы титиреткен ушундай бир жаңылык чыкты. Бириккен Араб Эмираттар ОПЕКтен чыгып жатышат. Эми ОПЕК деген бул эмне? Бул эл аралык картель. ОПЕКтин ичинде бир нече өлкөлөр бар. Ал өлкөлөр ошол чогулуп алып, сүйлөшүп алып, нефтке квоталарды чыгарышат. Нефттин көлөмүн өзгөчө кандайдыр бир деңгээлде мындай ченешет дагы, ошол квотадан ашпайт чыгарганга сатканда. Ошол нерсе нефттин баасын ылдый кармаганга өтө жардам берет жана нефтти кымбат кылат да дайыма. Анан ушул нерсе албетте Сауд Аравиянын колунда болуп жаткан ОПЕКте ушундай көп кыймылдарды, иш аракеттерди жасоо. Жана мурун ошол ОПЕКте мүчөлүк баарына жакчы, анткени нефтке болгон баа эч качан түшпөйт, эмнеге жакпайт, майда эле жакчы элдин баарына. Бирок акырында ошо Иран менен кагылыш болуп кеткенде, Бириккен Араб Эмираттар өзүнүн экономикасын жогорку технологияга негиздешет, соодага, туризмге негиздешет. Туризмден жаман катуу сокку жешти. Көп туристтер барбай калды, самолеттор учпай калды, акча түшөп калды. Анын сырткары дагы ошол алардын мамлекетинде финансы, жолосо каржы инфраструктурасы абдан өнүккөн болчу. Ага да каржылык кирбей калды, баары кача баштады. Эч ким баргысы жок. Азыр Бириккен Араб Эмираттарга каршы согуш жүрүп атат. Сагыш тыныгуу болду, бирок тыныгуу эмне менен эртеси бүтөт. Бүгүн эртең согуш башталабы? Кайра ушундай абалда баары турганга өтө тажашты. Ошон үчүн акча акырындап Бириккен Араб Эмираттардан агып кеткен атат да. Анан ошол агып кеткенге аракеттерди токтотуп атат. Эмираттар бирок дагы эле көп акча кыймылдабай калды. Анан булар дагы айтып атышат, келгиле анда нефтти көп саталы десе, ОПЕКтин эрежелери нефтти көп сатканга уруксат бербей жатат. Ошон үчүн Бириккен Араб Эмираттар бир ай мурда ошо май айында биз кетебиз деп айтып жатат. Май айларында биз деген ОПЕКтен мүчөлүктөн баш тартабыз жана нефтти каалагандай көлөмдө каалаган өлкөгө сатабыз дешти. Жана трубопровод боюнча ошол 2 миллион баррель саталат. Ал трубопровод Фужейрага чейин барат. Фужейра болсо Ормуз булуңун айланып өтөт. Жана ошол Ормуз булуңун айланып өткөн жерден ирандыктар мындай тие албаган жерден алар нефтти саткан атышат. Жана башка дагы жолдор менен сатабыз деп жатышат. Кээ бир маалыматтар боюнча ошол Сирия аркылуу кандайдыр жол алат. Кээ бир маалыматтар аркылуу Израиль аркылуу да кетиши мүмкүн. Ошол нефтепровод Мисир аркылуу сатылат. Ошол нерсе кошумча мындай мүмкүнчүлүктөрдү пайда кылат. Бириккен Араб Эмираттарына, Бириккен Араб Эмираттары дүйнө жүзүнө эч бир мындай чексиз көп көлөмдө нефтти чыгарып, мол арзан бүт дүйнөгө сатмай болду да. Бул деген нефттин баасын түшүрөт. Мындан АКШ утуп жатат. АКШны басымы болгон окшойт. Анткени Трампты баары критикалап жатышат. Өзүнүн мекенинде сен деген бензинге бааларды көтөрдүң деп жашоону кымбаттатып атасың, мамлекеттик карызды көбөйтүп атасың, ошол бүт баарын АКШнын күчүн жоготуп атасың деп аны үйдөгүлөр критикалап жатат. Аны жанакындай өздүк мындай жалгыз карышкырларда өлтүргөнгө көп аракеттерди кылып атат. Анан албетте ал ошо кадамга барким баргандыр, кысым кылгандыр Бириккен Араб Эмираттар. Бирок Бириккен Араб Эмираттар эми айтып атат, биз деген эч бир чексиз, эч бир мындай бааны менен ойнобой арзан эле бүт дүйнөгө сатабыз дейт. Бүт көлөмүбүздү сатабыз дейт. Эгерде ошондой болсо чын эле анда ошол ОПЕК деген уюмдун күнү саналган болуп калат. Анткени ОПЕК дүйнө жүзүндөгү нефтке, бензинге болгон бааны кармап турган да. Бизге Кыргызстанга бул таасир этеби? Чынын айтсам билбейм да. Канча жолу нефти кымбаттап атты, арзандап бизге бир да тыйын ошо арзандаган жок. Жарым тыйынга арзандаганга аракет кылышкан, баягы реклама кылып, биз нефти трейдерлер чоң күч аракеттерди жумушап. Бирок бизге арзандабайт окшойт да, баары Орусиянын заводдору баягы бааны бир көтөргөндөн кийин ылдый түшпөйт. Бирок Бириккен Араб Эмираттар дүйнө жүзү боюнча Кытайга өзгөчө, анткени бул Кытайдын өзгөчө суранычы деп эсептелинет. Алар ошо мисалы үчүн Кытай Ирандан 40% нефти алса, калган 60%ды ошол араб өлкөлөрүнүн Парс булуңунун башка өлкөлөрүнөн алчы, жана ошо Кытайга сатат окшойт да ошо көлөмдөрдү. Ошентип анан карасак, Альянс ОПЕК плюс деген бар, ошол альянстан да чыгабыз дейт. Ошо Альянс ОПЕК, Альянс ОПЕК плюс эки картелден чыгабыз дейт. Ошо 1-майдан чыгабыз дейт. Бирсү күнү чыгат да булар. Жана ошо Бириккен Араб Эмираттар 1967 жылы ошо ОПЕКке киришкен Абу-Даби аркылуу. Аябай чоң оюнчу болушкан, 3-чү орунда болушкан ошо ОПЕКтин ичинде. Аякта 1-чи орунда Сауд Аравия, 2-чи орунда Ирак болчу да. Ошентип ушундай чоң аябай таасирдүү уюм болгон, таасирдүү уюмдун мүчөсү болгон. Эми ошол уюм ушундай таасирдүү мүчөсүн жоготуп жатат. Анан албетте ошо эмнеге кетип жатат деп аларды сурашса, алар кичине өзүнүн себептерин ачышты. Эми башка серепчилер да ал ойлору менен бөлүшүштү. Биздин улуттук кызыкчылыктар бузулуп атат дейт. Биз деген эгемендүү болушубуз керек. Биз өзүбүз каалабай атабыз. Өзүбүз канча нефть сатаар экенбиз көлөмүн аныктаганга дейт. Квоталар дейт ОПЕКтики биздин өнүгүүбүздү басаңдатып атат, өнүгүүбүзгө бөгөт салып атат дейт да. Бул бир дейт. Анан биздин иштеп чыгуучу мындай кайра иштетүүчү
күчтөрүбүз жөндөмдөрүбүз дейт өндүрүштүк өсүп атат дейт, ошонун баары текке мындай туруп атат дейт, иштелбей, анын баарын иштетиш керек деп жатыр. Анан албетте 3-4 миллион баррель суткасынадан алар деген 5 миллион баррель суткасына чейин көтөрөбүз дейт 2027 жылга чейин. Квоталар бирок андан ашчу эмес, квоталар ылдыйраак болчу да, бир кескен 10 эсе 13 эсе ылдыйраак болчу. Анан албетте геосаясатта бул таасир этип атат. Иран менен согуш таасир этип атат. Ормуз булугундагы маселелер, биринчиден аяктан көп аябай нефть өтчү. Бириккен Араб Эмираттардыкы эч ким өнөктөштөр чече албай атат. АКШ коопсуздукту жасай алган жок, тескерисинче ош чоң кооптуулукту жаратты Ормуз булугунда. Бул нерсе жакпайт. Иран эми ар бир танкер үчүн 2 миллион доллардан юань менен төлөгүлө деп айтып атат. Юань менен төлөп алгачкы жолу Жапон танкери өтүп кетти. Уруксаты менен ошо кечеки күнү Ормуз булугунан. Анан албетте Бириккен Араб Эмираттар башка өлкөлөрдө дагы, мисалы үчүн Сауд Аравиясындагы аябай катуу сынга алышкан, айтышкан. Силер деген ошо биздин кызыкчылыктарды, ОПЕКтин кызыкчылыктарды, өзүңөрдүн кызыкчылыктарды ошо сактаган жоксуңар, Иранга тиешелүү түрдө кол салган жоксуңар, согушка катышкан жоксуңар, коргогон жоксуңар бизди дейт. Ошон үчүн бизге ошол уюмда болгубуз келбейт деп жатышат Бириккен Араб Эмираттар. Анан диверсификацияны да кылып атат. Алар деген бир гана нефтке эмес, нефтехимия, кайра мындай калыбына келүүчү энергия булактарына, ошол күн батареяларына, ошол мисалы үчүн водороддук технология, мен баягы Тайваньда барып келгенде ошол көрүп келдим. Ошол нерселер Бириккен Араб Эмираттарга кызыгып атат жана ошол институттун балдары менен байланышып атат. Аларга айтып атат, бизге ошо водородду деңиз суусунан биз жасайбыз дейт, жеңил болот өндүрүш. Анан ошону биз деген колдонгубуз келет, нефтти такыр алмаштырып салгыбыз келет. Негизи базардын мындай тез-тез өзгөрүшүнө тез-тез жооп бере эле. Биз деген нефть доорудагы нефть түгөнүп калса, ошондо өтпөйт дейт. Нефть кала берет дейт дүйнө жүзүндө. Биз бирок ошол нефть доорунан качкыбыз келет деп жатат да Бириккен Араб Эмираттары. Андан сырткарыда Бириккен Араб Эмираттар ошо Израилге өтө жакындап атат. Израиль менен жакынкы мындай технология алмашуу иш аракеттерин жасап жатат. Бүгүнкү күнү маалымат чалгындалар маалыматтары боюнча ошол асинтерлердин Израилдин ошол Iron Dome же болбосо темир капкак деген системасы, ошо абадан коргонуучу системалар Бириккен Араб Эмираттарынын шаарларына кескин кире баштады. Аяктан байкоочулар камералар менен, телефондор менен тартып алышты. Көрүп атышат, мынакей железный куполдун ракеталары түштү мынакей деп көрсөтүп атышат да видео кадрларды. Ошо кээ бир X каналдарында калсаңар да издеп көрсөңөр, ошондой сүрөттөр бар. Израиль менен аябай катуу иштей баштады, Украина менен катуу иштей баштады, дрондорду алып атышат ошол Бириккен Араб Эмираттар. Жана ошо көп жылдан бери ошо квота үчүн Сауд Аравиясы менен тирешип келген. Анан ошол нерсе чучугуна жетти деп жатышат. Сауд Аравиянын ошо квоталарды көбөйтпөгөнү деп Бириккен Араб Эмираттарынын өкүлчүлүктөрүнүн сөздөрү. Анан албетте бул эмнеге алып келет? ОПЕК алсыздайт. Бул деген чоң мындай Сауд Аравиясынын бийлиги алсырайт. Бүгүнкү күнү ушуну карасак, лидерликти жоготуп атат. Анан албетте ошо базардагы бааны чоңойтконго мүмкүнчүлүк жок болуп калат ОПЕКтики. Сауд Аравияныкы да, башка өлкөлөрдүн, Орусияныкы да, албетте Венесуэланыкы дагы. Анан цепная реакция деген түшүнүк болот да, мындай чынжыр реакциясы болуп кетет. Бул эмне деген? Бул деген албетте башка да өлкөлөр чыгып кетиши ыктымал. Ирак айтып атат, эме биз чыгабыз деп айта элек, бирок кээ бир байкоочулар айтат, Ирак кичине ушинтип ойлонуп калды дейт. Азыркы ошо Иран Парс булугундагы согуш бизге да чыңалуулар жаратып атат, биз да чыгып кетсекпи деп ойлонуп жатышат. Жана албетте эңки чыгуучу мүчө Ирак болуп калышы ыктымал да ошо ОПЕКтен. Бул деген тарыхый өзгөрүү. Анткени негизи ОПЕК керек болсо Советтер Союзун жок кылган. Ошол мисалы үчүн квоталарды көбөйтүлгенде жана нефть арзандап кеткенде 90-жылдар, 80-90 жылдары Советтер Союзунда кризис болгон. Анткени самотлор нефтин сатчык Советтер Союзу. Дал ошол ОПЕК, Америка Кошмо Штаттар жардамы менен ушул нефттин баасын түшүрүп, Советтер Союзунун ичинде дефицит жаратып, анткени Советтер Союзунун системасы, госплан жакшы өндүрүш кыла алган эмес. Нефть эле сатып эле багышкан жарандарды Канададан ошол жем алып, пшеница алып, үрөн, буудай, даан алып, анан ошол менен эле күн көрүшкөн да Советтер Союзунун акыркы жылдары. Анан албетте нефть түшүп калгандан кийин сырттан сатып алууларда мүмкүнчүлүк эмес болчу. Ошон үчүн анан Советтер Союзу урады. Керек болсо ошо Советтер Союзун ураткан уюм бул ОПЕК. ОПЕКтин албетте чечимдерине чоң таасир эткен АКШ болгон да, жана батыш дүйнө. Ошон менен ОПЕК да азыр талкаланмай болду ошентип. Анан албетте Парс булугуна кандай таасир этет бул нерсе? Сауд Аравия, Кувейт жана башка мамлекеттер Амман мисалы үчүн өзүнүн ошо лидерлигин жоготкондон кийин кандайдыр бир чечкиндүү аракеттерге барышы керек болуп калат. Же болбосо кандайдыр бир ички саясий иштерди алып барабы Бириккен Араб Эмираттарынын ичинде, же болбосо чын эле Иранга кол салабы, баягы ушул коопсуздукту кайтарыш үчүн бир нерсе, бир бала кылыш керек болуп калат да. Анан албетте аябай катуу ушу көсөт, атаандаштык өскөндөн кийин базарды талашып, булар бааны түшүрүшөт. Бул биздерге, жөнөкөй адамдарга эң сонун нерсе. Бирок Кыргызстанга таасир этпей калышы ыктымал, бизге көп деле таасир кылбай калышы мүмкүн. Мен нефтке эртеңкиси күнү $17 баррель болуп калса дагы бизде азыркыдай эле сакталар эт да, баалар, мен ушинтип сезем.
анткени байкап жүрөм да ушул тарыхтын ичинде 30 жылдын ичинде бир нече жолу нефттин баасы түштү, бирок бир да жолу эме бензиндин баасы бензоколонкада түшкөн жок. Бирок ошол Кытай үчүн бул аябай жакшы нерсе, Кытайды кайра калыбына келтирүүчү нерсе. АКШ үчүн да жакшы нерсе, АКШнын президенти ыраазы болот эл ага, экономика баалары арзандайт, тышкы карызы азаят, ушундай нерселер болот. Түштүк Америка үчүн дагы жакшы, ошо бүт парз болгондон нефть алып аткан өлкөлөргө жакшы да. Ушундай нерсе болуп калат. Бириккен Араб Эмираттар көп нефтти чыгара баштагандан кийин кыска убакыттын ичинде бүт трейдерлер базарларда нефтке болгон бааны түшүрүп ийишет. Нефть ошол 98-70 долларга чейин түшүп кетиши ыктымал. Бирок ошол нефттин баасы өсүүсү токтоп калышы ыктымал, бирок фьючерстер кайра өсөт балким. Картель ОПЕК эч бир таасир этпей калат дүйнө жүзүнө. Ошол Европа, Азия, АКШ жыргашат. Европа да жыргайт. Ошол мисалы үчүн өндүрүүчүлөр, нефть өндүрүүчүлөр ошол Бириккен Араб Эмираттарынын тышкары баарында маселе жаралат. Алар да ошо өзүнүн нефтти чыгаруучу мүмкүнчүлүгүн чоңойтконго аракет кылышат, аргасыз болот. Анан дагы Орусиянын дагы экономикасы урайт да, анткени Орусия ушул конкуренцияны чыдабай калышы ыктымал. Ошон үчүн бул деген Орусияга аябай начар нерсе болуп жатат. Бул албетте ОПЕК калып калышы деле ыктымал. ОПЕК өзүнүн бийлигин сактап калышы да ыктымал. Мисалы үчүн Сауд Аравияда кандайдыр жол таап, бийликти алмашып этиппи Бириккен Араб Эмираттар, же болбосо дипломатиялык жак менен ушундай сүйлөшүппү, жалынып жалбарыппы, же болбосо коопсуздукту камсыз кылабыз деп убада бериппи, ушундай кандайдыр бир жолдор менен баары бир Сауд Аравиясы ушул кайра Бириккен Араб Эмираттарды ОПЕКке кайтарышы ыктымал, же болбосо ошол ОПЕК баары бир чоң ушундай Сауд Аравиясынын башчылыгында Бириккен Араб Эмираттарга таасир этиши ыктымал да. Бирок аны дагы көрүшүбүз керек. Эми эң биринчи ошо маселе бул Сауд Аравия эмне дейт экен, ушун кызыктуу болуп атат да мен үчүн мисалы. Дагы бир кызыктуу нерсеси ошо Бириккен Араб Эмираттары өтө чоң кызматташтыкты Израиль менен күчөтүп атат да. Абрам же Ибрайым келишимдери менен иштегени жатышат. Анын сырткары Казакстан да Ибрайым келишимдерине кошулабыз деген ниетте бекиткен. Жана ошо 27-28 Чын Куран айларынын күндөрүндө кече бирси күнү Исхак Герцог да Израилдин президенти, эми Израилде Исхак Герцог бул деген Британиядагы королдой эле да, ошо же королевадай эле. Бирок кантсе баары бир дипломатиялык нерселерге тиешеси бар. Ал келип туруп ошол Казакстанга катышып кетти, церемония болуп, почетный король баягы тозуп алды. Анан 78 ошол Израилдин көз карансыздык күнүн Астанада майрамдашты. Анан албетте бул жерден Алем AI деген жолубусу Казакстандын ошол жасалма интеллект центрине барып, аяка катышты, инновацияларды көрүп келгенге. Анан албетте ушул Казакстанга келиш үчүн түз уча албай Түркиянын үстүнөн 8 саат айланып учту самолету Исхак Герцогдук, анткени кээ бир ошол өлкөлөр ошол эле Түркия, Ирак жана башкалар алар деген өзүнүн аба мейкиндигине киргизбейбиз деп айтышкан болчу. Анан эң негизгиси бул эмне жөнүндө сүйлөшүштү? Экономика, инвестиция. Израиль деген Казакстан менен көп соодалашабыз дейт, соода кылабыз дейт. Бизнести өнүктүрөбүз дейт, Казакстанга инвестиция кылабыз дейт, жогорку технологияларды алып келебиз, кибер коопсуздукту Казакстанга алып келебиз дейт. Анан баягы Израилдин ичиндеги аябай чоң өркүндөп кеткен ошол гидропоника, тамчылатып сугаруу системаларды жана аларды автоматташтыруу системаларды алып келебиз дейт. Агротех жаңы сортторду ушул агро чөп өстүрүү. Казакстан бүт баарына ушуга кызыгып жатат. Анан албетте чогуу илимдерди өнүктүрөлү деп айтып жатышат. Жана ошол регионалдык тынчтыкты орнотолу, жана Казакстан билесиңер бүгүнкү күнү ошол Трамп кеңешинин мүчөсү болду. Жана Трамптын буйругу менен же болбосо инициативасы менен, демилгеси менен Казакстан бүгүнкү күнү аскерлери Газадагы тынчтык орнотуп жатышат. Казакстандын атайын аскер түзүмдөрү жана атайын башкаруучулар ошол Газада иш аракеттерди жасап жатышат, катышып жатышат акырындап. Албетте Израиль менен ушундай биргеликте, АКШ менен биргеликте да. Ана муну Герцог дагы айтты, Казакстан бул глобалдык маанидеги өлкө дейт. Бул деген аябай укмуш таасири бар дейт ошол дүйнө жүзүнө. Ошон үчүн Казакстан менен Израилдин карым-катнашы маанилүү дейт да. Анан эң кызыктуусу ушул биздин сегментте, интернетте, Казакстандын кээ бир сегменттеринде, Өзбекстанда ошо аябай көп жаман сөздөр жазылды Израилге каршы, Герцогго каршы. Алар деген Газа маселеси, Ливанда азыр тегиздеп атканы, баягы көп аскердик кылмыштарды жасап атканы, өспүрүмдөрдү өлтүрүп атканы баары айтылды. Бирок анан Казакстанды эмнеге ошентип атат, Казакстан эмнеге достошуп атат деген сөздөр да жазылды. Бирок туугандар, чындык ошондой. Израиль өзүн коргойм деп же кандайбы, же өзү жасаппы, же мындай сырттан таасирдин эсебиненби аскердик иш аракеттер жасап атат. Алар деген аскердик кылмышка жатат, кээ бир аракеттери чын аскердик кылмыш. Эл аралык коомчулук кийин согуштар бүткөндө балким ушуну сотко алат, ушуну албетте серептейт. Бирок мен үчүн ушу прагматикалык ой жүгүртсөм, Казакстан өтө алдыга жылып кетиши ыктымал технология боюнча, коопсуздук боюнча. Жана чын эле лидерликти алып туруп, ошо биздин Кыргызстанда да ашып кетиши ыктымал да, ушул жаңы технологиялар менен, армиялык чечимдер менен, жаңы ушундай жасалма интеллекттин чечимдери менен, агротех менен. Ушинтип Казакстан акырындап бизден дагы азыр алдыда турса, нефттин эсебинен, акчанын эсебинен, илим эсебинен жеткис болуп калышы ыктымал, бизден өтө алдыга жылып кетиши ыктымал да.
болгондо айтыш керек. Израиль мусулман дүйнөсүнө жоо деп эсептелинсе дагы Израилдин билими бүгүнкү эң жогорку деңгээлде да. Эшик болсо, илимибиз жок болсо, анан биз ошого каршы чыга берсек, ошо билим боюнча алдыдагы өлкөлөргө, анда билбейм, өтө мындай кандай десем, духу күчтүү эл болобуз, бирок кайра эле артта карай эле эртеңки күнү булар бизди душман жарыялап жок кылып салышат да. Анткени технология боюнча алдыда турушат. Эгерде коопсуздукту биринчи орунга коеюн десең, анда жогорку технологияга умтулуш керек. Казакстандын ошол иш аракети ошол тарапта баягы мамлекеттин элдин келечегин ойлогондой болуп мага көрүнүп жатат. Эми сиздерге болсо, ой сен Израилди жактайсың деп жазсаңыздар туура эмес жазасыздар. Мен кыргызчылыгын жактайм. Жана ошо кичине Кыргызстан үчүн технологиялар келсе экен деп аябай катуу ойлоном да. Кимдики гана болбосун. Пайгамбар айткандай, билимдин артынан кубаласаң, Кытайда болсо билим, Кытайдан ал билимди ал деп айтчу эмес беле. Кимде гана болбосо, ошол мисалы үчүн Куранда деле жазылып турат, 43 жолу жөөттөр жөнүндө жазылат. 20 жолу жакшы, 23 жолу жаман жазылат. Ошо жакшы сөздөрүн да бар жазган да Куранда. Анан албетте билим жөөттөрдө болсо алардан да алыш керек билимди. Кытайда болсо Кытайдан алыш керек. Азыр тем более Кытай алдыга кетип атат, укмуш кетип атат. Кытайга барып келдим, аябай Израилден ашат го дейм жакында. АКШдан ашып баратат. Ошону тактаса болот да, тастыктаса болот. Кытайдын илими АКШдан азыр ашып баштап жатат. Ошон үчүн мен ойлоп атам, эми биздин мамлекетте эгерде ушундай конкуренттүү жана алдыга жылалык десек, анда бизге да ушундай бүт билим ким гана анын ээси болбосо, ошону кармап алып, анын билимди алышыбыз керек, жакшысын үйрөнүшүбүз керек, жаманын четке кагышыбыз керек. Сиздер кандай ойлойсуздар? Сиздер менен Искендер Шашев, серепчи, экономист, саясаттануучу болду. Биз деген бизнес пландарды жазабыз, албетте, техникалык, экономикалык негиздемелерди жазабыз. Керек болсо ошо видео астында сүрөттөмөдө мындай бассаңар, астына ошо видеонун сүрөттөмөсү, анын астында номер болот, WhatsApp-тан ошо жазсаңар болот. Комментарийлериңерди жазгыла, өтө күтөм. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.